Assalamu alaikum, мээримдүү мусулман бир туугандар. Биз азыр 1972 жылы төрөлгөн Тумар эжекенин акыбалын сураганы келдик. Тумар эжеке 3 жылдан бери гепатит оору менен ооруйт экен. Индия мамлекетине барып боорун алмаштырганы муктаж. Тумар эжекеде азыр донор бар экен, өзүнүн бир туугандары боорун бергени. Ушу каражат жагынан мусулман бир туугандардан суранат элек. Кимде ким видеону көрүп, же болбосо уккандар болсо, ушу Тумар эженин видеонун аркасына биз Тумар эженин аты жөнүн, телефон номерин, банкта шотторун калтырып кетет элек. Ошо акча которо берсеңиздер болот. Бул ооруга өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына акыркы учурда Кыргызстан боюнча аябай эле көп болуп кетти. Ошого баягы жалпы кыргыз элинен суранат элек. Кайдыгер карабастан жардам берип коюңуздарды. Анан биз азыр Тумар эжекенин өзүнө сурап, өзү айтып берсин, эмне болуп ооруганын, канча жылдан бери ооругандарын дагычы. 2 жылдан бери гепатит оорусу менен ооруйм. Анда гепатит Б жеңил түрү болчу. Анан да больницага жатышканда ошо гепатиттин эң оор түрү жугуп калыптыр. Ошо менен азыр Индия мамлекетине барып ушу боор алмаштырганга гана муктаж, ошого гана болот экен да. Андан башка эч кандай лечениясы жок экен. Башка азыр 4-степенден да өтүп калды. Ошо эл журтуман жардам сурайм. Ошо 2 балам маңдайында эсен-аман жүрсөм дейм. Кичинекей балам 7 жаш. Ошо кайрымдуу адамдардан жардам сурайм. Мен атым Туганбек, ошо Тумара кызымын атасымын. Жашым 70-те. Бул менин эң чоң кызым. 3 жылдан ашып калды, ушу гепатит деген оору менен ооруйт. 3 жылдан бери дарыланып келе атат. Жакындан бери ушундай деп калды. Менден жашырып жүргөнбү? Атам ойлонбосун, башка болбосун дегенби? Ушу кече жакында угузду ушу Индиядан келген консультанттар менен, врачтар менен сүйлөшүп, боорду толук алмаштырыш керек, башка эч кандай лечение жок дептир. Ошондон кийин анан мага угузуп, анан азыр биз эми сүйлөшүп атабыз. Мына кайрымдуулукка келген балдар бар экен, айланган айындар, ушулар келип бизди акыбалыбызды сурап атат. Буларга да чоң рахмат. Ал эми өзүм пенсионермин, 5000 тегерегинде акча алам. Жаңыз адамдын колунан келбеген жумуш экен бул. Ошон үчүн биз кайрымдуу кыргыз журтунан жардам суроого аргасыз болуп атабыз. Кайрымдуу адамдар көп Кыргызстанда, айланган айындар, кайрымдуулук кызаңар ушу 2 баласын эрежеге жеткизип, чоңойтуп, ушулардын да урмат сыйын көрсүн деген тилегибиз өтө чоң. Өзүнүн да тилеги ушу. Силерден көптөн көп суранып, ушу кайрымдуулук кылып жардам бергениңерди көптөн көп суранабыз. Бир адамдын колунан келбей турган иш экен, айланган айын кыргыз элим. Кайрылгыла, жардам кылгыла. Колунда бар кайрымдуу адамдар көп Кыргызстанда. Жардам кылыңар, күтөбүз, силерге ишенебиз. Кайрымдуулук кылгыла, кыргыз элим. Урматтуу кыргыз элимен жардам сурайм. Ушу апам оорусун жардам берип коюңуздар. Апам оорутан ушундай ооруга кабылып калды. Кайрымдуу элиме жардам сурайм. Апама жардам берип коюңуздар. Апам ушу айыгып кетсе, мен да кыргыз элиме жардам берем. Кайрымдуу кыргыз элиме жардам сурайм, жардам берип коюңуздар. Апам агайып кеткенине жардам берип коюңдарчы. Суранам сиздерден. Кыргыз эли. Кыргыз калкым, калайыктар, ошо Тумаранын ооруна байланыштуу баарыңардан өтүнөбүз. Өзүбүз силерге кулдугубуз бар. Ушуларга жок дегенде ушу 2 баласын маңдайында ушуларга эне болуп жүргөн үчүн силерден жардам сурайбыз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Кыргыз мусулмандарым, ушу бизге байланыштуу силер дагы бизге мээрим миңер төгүп
бизге жардам берип коюңарды үй бүлөбүз менен силерден өтүнөбүз. Бизге окшогондорго бизге деги эле ушу барыңардан өтүнөбүз, алтындарым, кыргыз калкым, бир туугандарым, ушу бизге жардам бериңиздерге өтүнөбүз. Урматтуу кыргыз калкым, ушу эжемдин ооруна байланыштуу сиздерден жардам сурап атабыз. Ушу эжеме жардам бериңиздер. Ушу 3 жылдан бери ооруйт. Ушу үй каражат жетишпегендиктен ушу элден жардам сурап атабыз. Ушу эжеме жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум. Кыргыз калкым, жалпы кыргызстандыктарым, ушу сиздерди ушундай болуп аткан үй бүлөдө оор акыбалда турган сиздерге бир себепчи кылып, сиздерден жардам сурап муктаж болуп аткан учурларда сиздерге чакырар, суранар элек. Келиңиздер, кайдыгер карабайсыздарды, ошо эжелерибизге себепчи болуп калайлы. Ошо эжелерибиздин бала чакаларына кандай деген эзен аман барып келишине биз дагы себепчи болуп чакырып кетебиз. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз баардык нерсе Алладан. Ошо баардык сиздер дагы себепчи болуп ошо эжеге жардам бериңиздерди суранат элек. Келиңиздер, кыргызстандыктарым, жардамыңыздарды аянбаңыздар. Туугандар, биз азыр келип бул эженин бир туугандары менен ата-энеси менен акылдаштык. Ата-энеси бирөөсү 3 000 сом, бирөөсү 5 000 сом пенсия алат экен да. Анан бир туугандары менен акылдашып келсек, бир туугандары 5-6 000, 10 000 ушундай эле айлык акы менен жашашат экен. Анан азыр бул ооруда 3 100 000 акча бул өтө чоң каражат да. Айлыктарын эсептеп келгенде 20 жыл, 30 жылда топтоло турган нерсе экен да. Ошого биз мындай жеке ишкерлерден, ушу чоң кызматта иштеген, ушу колунда бар бир туугандардан кайдыгер карабастан ушундай жардам көрсөтүшүн ушу суранат элек да. Себеп дегенде бул эжени азыр көрдүңүздөр, өзүңүздөр ата-энесин, бала чакасын, жалгыз бой эне 2 баласын өзү чоңойткон экен. Бул кызы дагы өзү турмушка чыгып, баласын дагы ошо үйлөйүн деген ойдо, ниетте жүрөт. И бала чакасы дагы ата-энесинин ошо апасынын баягы эржетип чоңойгондон кийин аны алдын алып, мондай балалык максатын аткарам деген ниетте да булар дагычы. Ошого келгиле бир туугандар баарыбыз биргеликте жардам кылып коелук.